Мен баары бир окуганмын да. Мгм. Ал байкуш окумаган. Оштук акаларым, укаларым айткандай окумаган. Мгм. А мен окуган, ошого мен жамандап эле эч тартып эле жаап коеюнчу. Мен бир сыйра бир испанец бала менен сүйлөштүм. Ал киши келип дагы нике кыйып дагы эки ай жашап көрдүк. Жок, болбойт экен вообще. Мен билбейм, болбойт экен вообще. Не то да. Ошондуктан кой дедим азыр Гүлзат. Мгм. Токто турчу, балдарың чоңойсун. Голливудка жете алман сен кыздарың менен. Анан көрө жатабыз. Балким голливудский бир жылдызга күйгөт эем. Буюрса. Аяка бир кыргыз голливуд жылдызы барып калса вообще сонун болот. Балдарым күчтүү экен, менден калышпаган. Азабын тартты эки кызыңыз. Ооба. Энеси жок 6 ай. Ой, 6 жыл эмес, 6 ай, 6 күн жөө албайсың. Өгөй энен дагы жаман Сабат кордогон бекен. көр. Иә. Сабайт бекен. Алды милицияга да берейин дедим, жакшы милицияга бер соттойн да дедим. Эмнеге? Жакшы эмес нерселер чыкты. Сотко бермек түгүл камап койсом да болмок. Кылган кылыктарын ужас да, короче, эми айтпай эле коеюн. Эми өгөй эне адам болбойт да. Мен бир жума мурун чоң бир трансформациядан өттүм. Тим эле колдорунда канап, тарелкалар сынып иш кылса, ошондой болуп кеттим. Гүлзат Мамытбек сынды деп ойлойсузбу? Жок. Гүлзат Мамытбек сынбайт. Сиздин ордуңузга башка адам болгондо сынат беле? Сынат эле. Көп эле киши сынып калды. Мен көргөндөрдөн, мен билгендерден. Кагазтарды берет, эме кол коюңуз деп. Анан түшүнбөй кол кое бериптирмин. Анан бир күнү вообще таптаза барагап келип атпайбы? Таптаза. Сиз шашып атасыз, өзүңүздү жакшы эмес сезип атасыз, уйкуңуз келип. Ушул жака кол коюп коюңуз деп. Түрмөдө. Аппак баракап келип атпайбы? Аппак барак, А4. Ошондо эсиме келди мен. Дедим, сиз мага аппак барак берип атасыз. Сиз кандай жак бияка ар кайсысын сен жаза аласыз да сиз. Десем, жок, сен антип ойлобо мени дейт. Кантип ойлобойсуң? Эмнеге анда ак баракты алып келип атасың? Анан айттым, алыңыз дедим. Ошондо ойгондум мен. Ошондо анан забастовкага баштадым. Ошондо анан нет деп аттым да. А көп көрсө көп нерсе коюп саттым уже. Бирөө коркутса бар жок дейм, бар адам корккон жерге барып келген. Адам корккон жерде барып коркутуп келген мен. Давай, билген кыл. Нурлан Мотуев бирдемкени чыгарыптыр. Интернет желесинде сиз көрдүңүзбү? Бүтүнсүн чыгарып атат го. Мен 2-3 жолу чыгарды. Эмне ал ким алар негизи? Мүмкүн куруктооматтыр. Иә. Мүмкүн куруктоомат. Эмиче Нурлан Мотуев дейсиңер. Нурлан Мотуев. Ал эмес, депутаттардан бери мага азылышканда. Ошо жогорку кеңеште мен сөз болгондо. Ал киши бир бакыш. Орусчан киши да. Билбейм, сүйлөгөн сөздөрүнө карасаңар бир башкача го. Билбейм. Көп эле айтышат, ошо соттобойлуу, үстүнөн жазбайлуу деп. Эмне кереги бармы? Убактым да жок. Не хочу. Жок, Куклов жакыныраак. Ал грамотный. Элге иштейт. Орусча окуган, орусча сүйлөйт. Сөзү так. Анан ошо. Жок, күчтүү, чын эле күчтүү. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда эксклюзив лайв подкасты старт алды. Сиздер менен бүгүн мен Мирлан Муратов болмокчумун. Адаттагыдай эле бизде конокторубуз бар. Бүгүн бизде конокто кыргыздын деми, мотиватор десек дагы болот, мыкты эфир башталганда көрдүңүздөр. Кыска болсо да күлкүсү элге жаңырды деген ойдомун. Бизде Гүлзат Мамытбек. Саламатсызбы? Шак эте чыгып кетти го. Эфир башталды дегенде эле. Ооба да. Эле туруп калдым анан. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Ден соолуктарыңыз? Сонун. Жакшы. Сууга түшүп атам, спорт кылып атам. Төрткө чыктым быйыл. Жакшы. Гүлзат айым, бүгүнкү биздин түз эфирге келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келгениңизге. Бүгүнкү эфир мен ойлойм мыкты деңгээлде болот деген үмүттөмүн. Эми мыкты кылат да.
Эфир бүткөн соң Мирлан ушул жерди кыркып кой деп айтпайсызбы? Буюрса. Жок. Жок. Жок, мен эми ачык адаммын да. Ооба. Кандай болсо ошондой айтам да. Анда эмесе баштадык эфирибизди. Буюрса. Гүзат айым, сизге суроо. Акыркы кезде негизи деп айтайынчы. Өтө көп күлөсүз да. Бирок кыргызда бир сөз бар. Күлгөндүн билгени бар. Анан мүмкүн кээде дагы экинчи жагын алып караганда бул адам жөн күлө бербейт. Ичинде арман толо болушу да мүмкүн. Мүмкүн ал кайгыны күлкү менен жеңет деген дагы сөз бар. Кайсысына киресиз экөөнүн? Жок, мен Кудайга шүгүр деген адаммын. Андан кийин Кудайга шүгүр десең ишиң оңой берет. Любой жактан Кудай чыгарып кете берет. Мен бир жолу Астанада дүңгүрөп, Астананы дүңгүрөтүп, англисче сабак берип, ушундай кычырап атканда, как раз жашмын еще 20 жыл мурун. Сурады эле бирөө. Гүлзат, кто ваша крыша деп. Крышаңыз ким деп. Мынткен мен десем, Назарбаевпы дейт. Нет дедим, Назарбаев эмес дедим. Ким дейт? Назарбаевтан да круче бар дейт десем. А кто это? Ким дейт? Кудай дедим да. Кудай ошого. Крышам Кудай буйрса, барыбыздын Кудайга ишенели, Кудайдын кудурети күчтүү. Любой жерден алып чыгып кете берет. Кудайга шүгүр деген кишимин мен. Ичимде кайгы деле жок. Балдарым келип калды, аман эсен. Сизге? Эки кызыңыз жаныңызда? Эки кызым жанымда. Гүлзат эже, дагы бир немкени сурай кетейинчи сизден, андан кийин сөзсүз түрдө биз өзүбүздө дайындаган суроолорубуз бар, ага кезекти берем. Көп убакыт Ош шаарында жүрүп калдыңыз. Эмнеден улам жүрүп калдыңыз ал жакта? Ош шаарын мен өзүм жакшы көрөм. Ош шаарында өтө күчтүү, мощный касиет бар. Ошту жарып ак бурайына өтөт. Ошту жарып чекчейип Сулайман тоо ата турат, Ошону көргөндө эле тим эле жүрөгүң дүркүрөйт да, тим эле мен Кыргыздын элге жаралган сонун жаркыраган кызымын, ошондой касиеттерди кадимкидей сезип, туюп турам. Анан ошол жака барганда мен кадимкидей дем алам. Дем, күч, кубат, ак бурайынага түшөм. Ак бурайыне мага күч бер, мага тазалык бер, жаман нерсени баардыгын жууп алып кет. Кайыкпа, кайгы, бирөөлөргө таарыныч, анан кийин могу жалкоолуктун баардыгын алып кетчи деп кадимкидей жалынып кирем. Сен ушу сууга ишенип алыпсың, бул ширк дей беришет. Жок, мен Кудайыма ишенем. Кудайым асманыбызда Кудайыбыз бар, бирок Кудай жараткан заттар сонун да, айсуунун касиети күчтүү да, тоо атанын касиети күчтүү да, тим эле чекчейип кыргызга окшош турат. Ошол жактан дем алам да анан. Анан кийин ошо кыздарым дагы кичине тайнесинин жанында болсун деп, мамам ошол жакта. Анан тайнесинин жанында болсун деп, мен тайнесинин жанына дагы алып барып, ошол жерде турдук жакшы эле. Ошо? Ошто. 44 жаштагы Гүлзат Мамытбек, 18 жаштагы Гүлзат Мамытбекке эмне деген совет бермек? Жакшы суроо. Эчтекени өзгөртпө. Ошо ойдон эле кете бер, ошо жол менен эле. Ар кимдин өзүнүн жолу бар, өзүнүн тагдыры бар, пешенесине жазган. Жана ошо мен өзүмдүн биринчи эме деп аттым, конечно, особенно СИЗОго түшүп, анан кийин ал жактан чыгып, ошол жактан кыйналып, эл ар кайсы нерсени сүйлөп, бетиме дагы, артымдан дагы эң биринчи туугандарым баштайт. Анан бир сыйра өкүнүп жиндеп аткам. Бирок азыр өсөт экенсиң да, ошондон кийин кайралып, курчталып, өсүп, башка деңгээлге чыгып, трансформация болуп, ойлонуп, ой толгоп, анан дегенден кийин анан сонун нерселер келет экен да. Ошондо айтам, бул нерсе болуш керек болчу. Ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар. Мындай божественный порядок деп коет да, Кудайдын тартиби бар. Ошо Кудайдын тартиби менен, мындай орусча сөз бар, с тобой все в порядке. В порядке, мындай сен өзүңдүн жолуңдасың, өзүңдүн тартибиңдесиң, Кудай салган жолуңдасың. Бар тең нормалдуу. Даже кыйналып, кысталып, ушундай тим эле көрдөн алып көргө салынып атсаң дагы, ошол дагы Кудайдын жолу, Кудайдын тартиби. Демек ошол жолду басып өтүшүң керек, дагы анан сени сонун подаркалар, сонун нерселер күтүп турат деген сөз да. Ошого дайындалып, такшалып, курчталып, кайралып келатасың деген сөз.
Гүлзат Мамытбектин карьераңызды баштаганда эң чоң тоскоолдук эмне болду эле? Мен карьерам баштагандабы? Жүрөктө калган. Мен азыр ошону эстесем, күлкүм келет. Любой нерсени эстегенден күлкү келет да. А бирок ошол маалда мага бир чоң көрүнгөн да. Мисалы, мен Атамбаев Алмаз Шашынычка неме бергем да, английский тилин сабагын бергем. Мен ошондо пресс-секретарь болуп иштеп жүрчүмүн. Өзүм журналистиканы кызыл диплом менен бүткөм. Мен англис тил мугалимин дипломун алган эмесмин. Анан кийин ошол киши пресс-секретарь кылып мени ишке алды. Анан сен англисчең бар турбайбы? Резюмеңде англисче бар деп турат. Сен англисчеде сабак берген экенсиң. Мага да сабак берчи деп 8-тен 9-га чейин суранып калды. Анан макул деп туруп эметтим. Сабак берейин деп. Анан неме кабинетине кирип келсем ошол күнү креслосунан тип чайкалып отурат. Давай Гүлзат, сабак бер деп. Жок дедим, андай болбойт дедим. Сиз азыр министрсиз, сиз азыр окуучу болушуңуз керек. Мен мугалим болушум керек. Сиз алдагы креслодон ушул стульчикке отуруңуз, чачнакай партага ушундай отуруп бериңиз. Мен сизге английскийди башыңызга киргизип салайын. Десем алда акылдуу киши, макул деп отуруп сабак бере баштадым. Тапыр мен сабак берген укмуш берем. Анан чек калды. Ай, сен тубаса мугалим турбайсың сен. Бар сабак бер. Сен шалпыйбай бир киши үйрөткөн, ошо киши айткан, шалпыйбай бар сабак бер. Сен журналист эмессиң бар. Сен мугалим, наставник турбайсың анан. Мен 24 жаштамын, ага жөн эле болуңуз. Жок, мен коркуп атам десем. Давай, мен сага жардам берем. Деп ошо киши жардам берем деген сөзүнө аябай канаттандым да, анан барып чуркай баштадым анан. Сонун экен, анан бир жерден кредит алдым, бир жерден неме кыла койдум анан. Бир жардамгер сурап келсем, 2 жол жардам берди. Юридический адрес берди, өзүнүн бир офисинен, давай юридический адресиң жок экен, давай деп анан. Дагы бир жол жардам сурап келсем анан. Болду мен тажап кеттим деп уруш салды. Мен аябай таянып алган экенмин да, аябай ишенип алган экенмин. Жашсың да 20 жаш, 23 жашсың да, 23 жаш. Жаңы эле окудум бүтүп анан жаңы эле ишке орношуп анан ушинтип эметип атсаң. Анан өлө ыйлагам. Өлө ыйлап эртеси күнү турбай жатып калгам анан. Ай, бул калпычы турбай жардам берем деген депчи анан. Алмазбек Атамбаев. Неге анан айтат, неге ушунча мага неме берет, надежда берет анан. Ыйлай отур анан кийин. Мамам дагы айтты, болду кызым, сабыр кыл эми, көзүң күчтөндү анан. Бирок да эме келди, мен китеп окуганды жакшы көрөм. Китеп окуп атсам, нет сильнее силы Бога деди да. Ошондой бир китепти окусам анан. Чын эле дедим анан. Чын эле Алмаз Шашынча неме Кудай эмес го? Ал киши жардам бербесе Кудай жардам берет, Гүлзат. Мындай жарымдап калдың. Кар кечип, ошондо кар аябай күчтүү болгон. Мен өтүм кыска, кар кечип, министерство юстицияга барып, мен кайтайм, ОСО кайтайм деген немени чыгаргынча өтө көп убакыт өттү да, ошо эмгек болду. Мамам экөөбүз кар кечип жүргөнбүз ошондо. Эң биринчи мамам жардам берген мага. Мен мамкемдин жакшылыгын эч качан унутпайм. Дайыма жардам берет мага. Анан ошо ыйлап туруп анан, мама, Алмаз Шашынч Кудай эмес го? Кудай жардам берсин бизге. Десем, ушунчу кызым, ошончо айланып кетейин деп мамам дем болуп мага ошондо ошол чоң сыноо болгон экен. Азыр эстесемчи, азыр кайтайм китебимди карап дагы. Эми карасаң, Мирлан иним ушул логотипте чыгып калганын карасаң, хай, ушул мусулманчылыкта ушул именно ушул знак, ушул белги Кудайдын аты. Арабча ушунча жазылат, билесиңерби, Аллахтын аты. Ушунча жазылат, алтындар, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушунча жазылат го. Эстесеңер, ушул келип калганы биринчиден, экинчиден бул дайыма кол билимдин белгиси да, билимдин белгиси кол болот дайыма. Жана хай деген сөз, бул хай англисче тилде высокий, бийик убакыт деген сөз да. Бирок арабчага кошкондо хай деген сөз Кудайдын 99 аты бар. Ошонун 4-аты хай, түгөнгүс.
чексиз билдирет экен да. Анан кийин чоң мусулман молдолор агайларыбыз чечмелеп берип атпайбы. Сенин немеңде касиет бар, Гүлзат. Муну ким чыгарган деди. Муну мен чыгаргам. Дизайнер ушинтип берген. Мен ушу калом менен, мен заказым менен ушундай болгон. Сенде бир касиет бар деп ошондо эле ошо бир 23-24 жашында эле ошо чоң молдо агайларыбыз айтып берген. Анан кийин деп канаттанып калгам. Ошондуктан биздин крыша Кудай буюрса. Өтө жакшы жооп. Дагы суроо. Коомдо аялдарга кайсы жерде тоскоолдук жаратып жатат? Үй бүлөдө. Үй бүлөдө. Мага көп аял жатат. Неге? Үй бүлөдө. Мындай аялдычы экинчи сорт адамдай көрүшөт да. Аял адамдын досу катары. Женщина друг человека болчу. Азыр мен Кыргызстан ортосунда жашап атам. Казакстанда андай эмес. Казакстанда кыйла оңолуп калыптыр, аябай. Ошол нерсе акырын Кыргызстанга келатат. Эми аялдын укугу тебеленип, мен кыздарым дагы атасынан качып келишти да. Неге? Капкара кийин, бопбос кийин, сөйкө такпа, озуңа даже вазелин койбо деп. Эми ал кишини карасам, ал эле эмес, негизи коомдо ушундай нерсе бар да. Аял киши сүйлөбө, каткырба, чыкпа, отур, идишиңди жуу, тамагыңды да. Деп көп аял жатат да мага. Ошон үчүн подписчиктерим дагы өксүгөн аялдар. Өксүгөн, жалгыз калган, кор болуп калган аялдар, балдарын дагы мага окшошуп көрө албай калган, ажырап калган аялдарды көп. Үйүнөн чыгарып салган, үйдү салган аял, мисалы, иштеп жүрүп 3-4 иште иштегем дейт. Үйдү салгам дейт. Ал жөн эле жаткан эмеде дейт. Ана күйөөсү. Анан чыгарып салышты деген көп жолу болду. Эми ошондой алтындарым. Азыр аялдын башы бийик болсо, улуттун башы бийик болот. Мен жакшы иним бар. Арген деген. Ошол мындай 5 кыз деген философия чыгаргысы келген да. Эмнеге азыркыга чейин чыгара албай атат билбейм, бирок мага айтканда аябай жүрөгүмө катуу тийип, катуу таасирленип, мындай жакшы маанide катуу тийип, мону козголуп 5 эле кыз бар дейт. Мынакей энең дейт, эжең дейт, карындашың, кызың жана аялың. Ошо 5 кызга жоопкерчилик алсаң дейт, эркек катары, сен ошондой эркексиң деп. Ошентип философия чыгаргым келип атат деп мага бир 2-3 жыл мурун айтты эле. Ошол философиясы күчтүү экен. Эгер чын эле биз ар бир эркек 5 кызга эле жооп берсе, 5 эле кызга, Кыргызстан байыйт, Кыргызстан күчөйт. Эми кыргыздын эркеги ушунчалык касиеттүү. Неге касиетин көп эркек, кыргыздын эркеги тебелеп салып атат өзүнүкүн өзү? Мен билбейм, ал да Кудайдын буйругу окшойт. Бирок аялдын укугун тебелебей, эркектерибиз наоборот сыйлап, аялын дагы, энесин дагы, карындашын дагы, эжекесин дагы, кызын дагы сыйлап, мындай төбөсүнө көтөрүп алса, кыздар эркектерибизди жөн эле энергия берип, канатына канат кошуп тим эле дем берип салабыз. Үй бүлө менен карьераны айкалыштыруу канчалык реалдуу? Собственно эле реалдуу. Аял киши любой жака жетишет. Только тоскоолдук кылбай жана колдоп турса, любой жака. Эми биз энергиябыз айланайын, энергияны ашып ташып каяка жиберерибизди билбей калабыз. Аял киши көп нерсеге кызыгышы керек. Аял киши эмоцияны, жашоону, могу кызыгууну, энергияны көп нерседен алат. Табияттан, суу, тоо, таш, башка аял менен сүйлөшүүдөн, билимден, суу ичүүдөн, ушундай подкасттарга баруудан, творчество, чыгармачылык, бийлөө, тамак жасоодон көп нерсе, көп тармактан алат. Аял киши энергияны ошончо нерседен алгандан кийин анан үйгө барып туруп эркегине аял берет энергияны. Эркек энергияны только аялдан алат. Же апасынан, же кызынан, же эжекесинен, же карындашынан, же аялынан алат. Только аялдан алат экен. Мен азыр психологияны катуу үйрөнүп атам. Чоң коуч психолог болдум, мен көп кишини уже үйрөтүп. Жана ошол эмеге келдим мен, ошол чечимге. Аял энергияны күйөөгө берет, бирок аял энергияны ошончо нерседен алат.
көп нерседен албаса бир эл үйдө эле отуруп анан тиричилик анан бала эле болсо тажап кетет да, өзүн жеп баштайт, баласын жеп баштайт, үйүн жеп баштайт, разрушение мындай кыйрайт да бүт нерсечи, күйөөсүн жеп баштайт, өлкөсүн жеп баштайт, президент мындай жаман энергия, мындай жей турган энергия жибере баштайт. Жок, аял киши толушу керек. Толгандан кийин анан кийин нурун чачат күйөөсүнө, баласына, кайненесине, үйүнө, тамагына, билимине, суусуна, Кыргызстанына, планетасына чачат да. Айтып бере алдымбы? Жеткире алдымбы? Ооба. Гүзатчы, сиз 44 жашка кирдиңиз. 44 жаштамын, ооба. Быйыл ошо 26-жылы 44 жашка толдум. Мага турмушка чык деген сунуштар көп болдубу? Көп эле, азыр деле болот. 18 жашар балдар дагы. Ошентет. Айтып атпаймынбы, энергия керек. Мен энергияда аялмын да. Энергияны мен эле тоот, суу, таш, билимден алам да. А башкалардын менен общениядан да алгандан кийин эркек кишиге энергия жетпейт экен да. Ошону алгысы келет экен. Бират эже мага күйөөгө тийбейсизби деп жап балдар айтса анан кадимгидей уяласың, жөн тургачы деп. Сунуштар толтура эле, кудай койчу. Толтура. А эмнеге күйөөгө тийбейсиз? Бирок тийгиңиз келбейт. Азырынча эмес. Жок. Анткени мен корком да, мен эркиндигимди чектеп коет депчи. Мен кыргызымды аябай жакшы көрөм. Кыргызымдын жытын. Кыргызым ушундай таттуу элбиз да, ушунча мен үчүн особенно. Кыргызымдын жигитине бирок тийгим келбейт. Бизде байманапский нерселер бар да. Эми бул коомдо ушундай бир оору бар. Бул ооруну ушу Советтер Союзу бизге киргизип салды окшойт. Буга чейин биздин ата-бабаларыбыз Манас ата, Алымбек датка мындай тикке карачу эмес да аялына. Деп алайып карачу эмес да. Аялга ушунчалык бапестеген сонун мамиле болчу да. Каяктан келди мындай нерсе? Катын үйдө отур, сен катын үйдөн чыкпа, тамагыңды ал деген нерсе каяктан пайда болду? Бирок оңолуп келатат акырын. Ошондой нерсе болуп кетпесин деп тийгим келбейт. Эми сырт тараптан толтура болот. Мен бир сыра бир испанец бала менен сүйлөштүм. Ал киши келип дагы нике кыйып дагы 2 ай жашап көрдүк. Жок, болбойт экен. Мен билбейм, болбойт экен. Не то да. Ошондон кой дедим азыр Гүлзат. Токто турчу, балдарың чоңойсун. Голливудка жете алман сен кыздарың менен. Анан көрө жатабыз. Балким голливудский бир жылдызга күйгө тием. Буюрса. Аяка бир кыргыз голливуд жылдызы барып калса, вообще сонун болот. Амин. Өзүңүз басып өткөн жолду эки кызыңызга калай айтып бериңиз? Жок. Калбайм. Алардын өзүнүн жолу бар. Алар өздөрүн дагы жолу оор болду. Негизи айланайын оор эле болду. Балдарым күчтүү экен, менден калышпаган. Азабын тартты эки кызыңыз? Ооба. Анча эле айланайын. Энеси жок, 6 ай. 6 жыл эмес, 6 ай 6 күн жөө албайсың. Өгөйүнөн дагы жаман. Сабайт бекен. Ошо аялды милицияга да берейин дедим, жакшы милицияга бер соттойн да дедим. Эмнеге? Жакшы эмес нерселер чыкты. Мисалы? Айтпай эле коеюн эми, ал дагы байкуш бирөөнүн баласы, бирөөнүн энеси. Эшикти ачтыңыз, ичине кирүү керек. Эшикти кайда жаап коюн? Анткени баары бир ал кишинин менин балдарыма эмгеги тийди. Жакшыбы, жаманбы, эми жамандабай эле койчу, потому что ал дагы өзүнүн жолун өттү да, байкуш. Эми негизи ошондой күйөөгө тийүү негизи чоң азап. Анан кийин балдарын багып, анан өгөй эне болуу дагы өзүнчө бир эме болуш керек, сыноо болуш керек. Мен аны да түшүнүп турам. Анда күнөөлөгүм келбейт. Сотко бермек түгүл камап койсом да болмок. Кылган кылыктарын ужас да, короче, эми айтпай эле коеюн. Эми өгөй эне адам болбойт да. Өгөй эне эл болбойт. Билбейм, мен өгөй эне болгон эмесмин, болбойн дагы айланайындай. Мен баары бир окуянмын да. Ал байкуш окумаган. Оштук акаларым, укаларым айткандай, окумаган. А мен окуян, ошого мен жамандап эле койдум. Тартып эле жаап коеюнчу. Эшти бир сыра ача койду да, Эмирлан укам. Гүзатчы, азыркы учурда кимди көп сагынасыз? Атамды. Эмнеге?
ата да атам 17-жылы 9 жыл мурун каза болуп кетти. Атам сагынам да. Мен ата кызымын да. Мен Мамытбек кызы. Бирок bir нерсе айтайынбы? Мен мурда күнү, буквально мурда күнү 2 жолу көрдүм ошо кинону. Майкл деген. Майкл Джексон жөнүндө. Азыр кинотеатрларда чыгып атат. Кече барып, кичинекей кызым менен дагы барып көрүп келдим. Ошондо 3 жолу болду. Ошол жерде Майкл атасынан сепарация болду. Атасынан мындай бөлүндү. Мен бир жума мурун чоң бир трансформациядан өттүм. Тим эле колдорунда канап, тарелкалар сынып иш кылса, ошондой болуп кеттим. А эмнеге андай болуп атам десе, көрсө мен ошо трансформация деген сөз, transformation деген сөз, транспортировка болуу, транс деген сөз, транспортировка өтүү деген сөз, формага, башка формага, ация деген сөз, action, действие аркылуу. Трансформация. Действие, кыймыл аракет аркылуу башка формага өтүү деген сөз трансформация. Башка деңгээлге өтүү. Трансформация болдум анан. Неге мындай болуп атам деп тоого чакырышты, мен тоого чакырып, сонун жерде салып келдим анан. Ошол жерден атама кат жаздым. Атама чоң кат жаздым. Атама 2 саат жаза албай, жазып, бир строчка башталганда ыйладым. Экинчи сап башталганда дагы ыйладым. 20 мүнөт. Анан атам сагынганда жаздым. Атама кат деп. Орусча, кыргызча аралаштырып жаздым. Кандай жаза алсам, кандай келсе, ошону жазып аттым. Анан айттым. Ата, неге сиз мени билетпедиңиз, ырдатпадыңыз? Ырдасаң, бийлесең, шыйрагың сындырам дедиңиз. Үйдө бийлесе болот, мектепте бийлесе болот, бирок калган жерде бийлесе болбойт. Мен кичинекей кезимден артист болгум келчү. Артисттер сойкуу, артисттер жаман жолдо жүрүшөт деген сөздү айткандан кийин мен до конца ырдап кете албайм да. До сих пор до конца ырдап кете албайм да, мындай азыркыга чейин. Көзгөсө көрүнүп атаңыз ырдаганда. Анан ырдап кете албайм, бийлеп кете албайм. Анан сепарация болуп бөлүндүм. Ата, бул сиздин оюңуз. Мен 40 жашка чыкканда эми сойкуу болбойм да. Эми мен артист болом дедим. Мени кое бериңиз. Мени бул сиздин оюңуз, это ваш мир деп жаздым. Сиздин ааламыңызда ушундай болушу мүмкүн, бирок менин ааламымда андай эмес. Артисттер, Майкл Джексон да артист, өтө великий артист, сонун киши. Дүйнөнү дүңүрөткөн. Мен эми бийлейм дедим. Курска барып жазылдым кече кыздарым менен. Кудай берсе бийлеп баштадым. Эми 40 жашка чыкканда. түшүңүзгө кирди эле? Кирет, көп кирет. Не дейт? Колдойт. Колдойт атам мени. Ата кызымын да мен. Мен эң күчтүү балам дейчү. Мен Мамытбектин эң күчтүү Гүлзат кызымын да. Бирок ошо сепарация болдук атам экөөбүз. Мен бийлейм деп чечим кабыл алдым. Сиз да ошону кабыл алыңыз. Ата эне өтүп кетсе дагы мамиле токтобойт экен. Баары мамилени улантыш керек экен. Атам өлүп кетти, жакшы сөз айта албай калдым дебей, айта бериш керек экен. Чын жүрөгүңөн айта бериш керек экен, жаза бериш керек экен кат кылып. Ошо өзүм кат жаза албай аткам. Өзүм клиенттериме, кимге коуч, психолог болуп сабак берип аткандарға айтып атчымын. Давай атага кат жаз. Атамды сагындым, атаман сыйлай албай калдым эле дегенде, атаңа кат жаз деп коем анан. Сен ошону өзүң кылбайсыңбы деп ошо күнү кылдым. Анан катуу болду. Катуу 1,5 барактай кат жаздым. Ошол жерде претензияларымды айтып алдым эми. Кечирим да сурап алдым. Атам экөөбүз элдештик. Бир сыйра капа кылып алдым эле атамды.
Ошондо айтып алдым, мен капа кылгым келген эмес. Ушундай учур болуп калды десем. Мен капа эмесмин деди. Ошол мындай сөз угулбаса дагы мындай жүрөккө келет да, жүрөккө, ойго келет. Бир сыйра сиздин атаңыз каза болдубу? ооба. Бир жазып көрсөңүз, бир башкача болосуз. Мен анан мен силерден интервью алам анан. Ыйлап бересиңер анан. Ошо эң сагынган атам. Гүлзат Мамытбек сынды деп ойлойсузбу? Жок. Гүлзат Мамытбек сынбайт. Сиздин ордуңузга башка адам болгондо сынат беле? Сынат эле. Көп эле киши сынып калды. Мен көргөндөрдөн, мен билгендерден. Түрмөдө сиз менен отурган адамдар сындыбы чыккандан кийин? Сынды. Сындыбы? Жакшы эле сынды. Катуу эле сынышты. Билим жок болсо сынат кезинде. Менде билим бар. Ошол жерде дагы дүңгүрөтүп отургам мен. Ой, эмне ыйлайсың, ой. Давай, мен сага мотивация берем деп, солдатына да мотивация берем. Түрмөдө отурган капа кайгыдагы элине дагы мотивация берем. Тургула, давай, жаңы иш үйрөнөбүз деп. Мамамдан китептеримди алдырып алгам. Толтура кишиге подарка кылдым китептеринди, үйрөттүм. Маска жасатчумун эжекелериме, сиңдилериме. Чачтарына маска, беттерине маска. Анан немесине денесине зарядка кылдыр. Давай, картайып кетпели кыздар деп. Мен наоборот ошол жерде чек жейип, сонун жылтырап чыккам наоборот. Сиз түрмөгө отурган кезде апаңыз кыйналды деп ойлойсузбу? Каттуу кайгырды. Каттуу кайгырды. Ошондо мамам чачы ак баскан эмес негизи. Ошондо 7 айдын ичинде каттуу ак басып кетти чачын. Мамам балдарын аябай ар бирөөсүн катуу сүйүптүм эле, күйүп жакшы көрөт да. Анчалык жакшы көрбөш керек го деп ойлойм. Кудайды ушундай жакшы көрүш керек. Биз баардыгыбыз кудайдыкыбыз да. Баардыгыбыз ушу микрофон, стакан, Китеп, Мирлан, Гүлзат, Мамытбек, Кенжекүл баардыгыбыз кудайдыкыбыз да. Ошого наоборот мен дейм, мамам түрмөгө келип мага свиданияга келгенде мен мотивация берчүмүн. Эмне болуп атасыз? Эмне болуп атасыз? Баратын кудайдын буйругу дейт. Ыйлабаңыз. Бекем байлаңыз белиңизди. Эмне болуп атасыз? Бул күндөрдө өтөт. Деп мотивация берип коем. Мага китеп алып келет. Китеп алып келип чарчады. Китеп жеп атасыңбы дейт. Жеп атам деди. Мама, мен нанын ордо китепти жеп атам. 34 китеп окуп турмун. Батыйхан, Чыңгызхан, Чыңгыз Айтматов, Джо Витали, Петр Первый, Суворовдор жөнүндө. Суворов бир да жолу жеңилбеген экен. Бир да жолу эч качан жеңилбеген киши экен Суворов. Бүт жагынан победа, бүт жагынан жеңиш болгон киши экен. Бир да поражение болуптур. Бир да согушта бир да жолу поражение болуптур. Ал битвага даярданыш үчүн өзү барып разведкаларга барып, өзү солдаттар менен чогуу барып, барды карап, тыңшап деп келишкен. Изучение кылып, бүт барын тең ээлеп, тейлеп анан барып душман бар. Жайлап салчу экен. Искусство побеждать деген китебин окудум да. Андай кишилер чанда бул дүйнөдөчү. Айланайын. Гүлзат айым, түрмөдө эң кыйналган күнүңүз кайсы болду? Кыйналган күнүм биринчи күндөрү шок болдум мен. Мен шок эле болдум ошо. Биринчи күнү ошо суунун түбүндө жүргөндө жүрдүм да. Бир кызыктай болду. Ишенбей, ушундай да болобу депчи. Мен иш ачсам, инвестицияларды ошо ишке киргизсем, мобильный приложение ачсам, мобильный приложение ачып, акчаларды ошол жака киргизсем, аны реклама кылам деп чоң концерттерди кылсам, 30 000, 50 000 долларлык концерттерди кылсам, рекламаларга 40 000, 80 000дей кетсе, мен не отурам биякта? Түшүнбөй калдым да. Мен кыргызым аңгырча окутуш үчүн дагы түрмөгө отуруп чыктым да. Мобильный приложениямды 10 000 киши жүктөп алышты. 10 000 киши скачивание деп турганын көргөм мен прям немеде, Play Market. Ичинде 3 000 киши окуат. Бир уйгур инвесторума Ева деген кыз, ушу эң күйдүрүк ошол кыз болду. 4,5 000 долларын алып, 9 000 доллар кылып кайтарып берген мен. Экесе көп кылып, потому что чыгарып сата баштадык. Мен значит кылат экенмин деп туруп дагы инвестиция тарттым. Анан кийин пандемия башталып калганда баша туруп калдык да. Мен ушуну сыртта инвестиция издеп Россияга кеткем. Отуруп калдык вообще, жылбай, болбой, кыйналып, карыстап калдык. Анан Кыргызстанга кайта келсем мен камап коюшпайм. Ошондо таң калдым мен, ушундай да болобу деп. Анан следовательге барсам,
биринчилерде ушундай эмесине варенье менен чай кылып берейинби деген болуп турмун. Биринчилерде кошуп бергендей да. Башың дуң болуп түшүнбөйдүң. Андай нерселер да болот. Аны мен анан түшүндүм мен чыгып уже. Эмне экен ушул? Билбейм. Эмнени кошуп аттым? Эмнеге мага чай берип аттым? Эмнеге варенье кошуп атты? Ар жака мынтип алып туруп эле. Кайта неме деңиз, айлантып кайта эстейт экенсиң да. Эмне болду эле Гүлзат? Эмне болуп кетти ошондо деп. Кагазтарды берет, эме кол коюңуз деп. Анан кийин түшүнбөй кол кое бериптирмин. Анан бир күнү вообще таптаза барагап келип атпайбы? Таптаза. Сиз шашып атасыз, өзүңүздү жакшы эмес сезип атасыз, уйкуңуз келип. Ушул жака кол коюп коюңуз деп. Түрмөдө. Аппак баракап келип атпайбы? Аппак барак, ачтири. Ошондо эсиме келди мен. Дедим, сиз мага аппак барак берип атасыз. Сиз кандай жак бияка ар кайсысын сен жаза аласыз да сиз. Десем, жок, сен антип ойлобо мени дейт. Кантип ойлобойсуң? Эмнеге анда ак баракты алып келип атасың? Анан айттым, алыңыз дедим. Ошондо ойгондум мен. Ошондо анан забастовкага баштадым. Ошондо анан нет деп аттым да. Көп нерсе кол коюп саттым уже. Ошо кол койгон кагаздардын бирөөсү эмне? Мен билбейм, мен азыр айтып атпаймынбы, суунун түбүндө жүргөндө дуң болуп аттым мен. Анан чоң мындай чочуп анандай. Гүлзат, эмне болуп атасың? Өзүңдү колго албайсыңбы? Колго албасаң азыр тебелеп кетет. Үйтө мен забастовка кылып, голодовка кылып, дүңгүрөтүп чачкандан кийин анан өздөрүнө келишти да. Ошондо өзүмдү сактап кеттим окшойт. Азыр мага чоң сабак болду. Эми юридикалык жактан Кудай буйруса ушундай тим эле бар, мен алышам да тим эле. Китептерди, юридический кодекстерди, жана уголовный кодекс, процессуальный кодекстен баарын окуп, тим эле азыр тим эле чучугунан бери жетип кетем тим эле. Любой жагыначы. Бирөө коркутса бар жок эле бар адам корккон жерге барып келген. Адам корккон жерди барып коркутуп келген мен, давай, билген кылып. Коркуйм да азырчы, Кудайдын күчү баардык бирлиги менен. Нурлан Мотуев бирдемкени чыгарып интернет желесине сиз көрдүңүзбү? Элим бүтөсүнө чыгарып атат го. Мени 2-3 жолу чыгарды. Эмне ким алар негизи? Билбейм. Мүмкүн куруктооматтыр. Мүмкүн куруктоомат. Эмичи Нурлан Мотуев дейсиңер, Мирлан Мотуев. Ал эмес, депутаттардан бери мага азылышкан. Ошо жогорку кеңеште мен сөз болгондо. Ал киши бир бакыш. Орусчан киши да. Билбейм, сүйлөгөн сөздөрүнө карасаңар бир башкача го. Билбейм. Көп эле айтышат, ошону соттобойлу, үстүнөн жазбайлы деп. Эмне кереги бар, убактым да жок. Не хочу. Андай жолдор болуп түшүп. Андай нерселерде болуп. Мен андан көрө Казакстанга азыр чоң жолду баштап атам. Казакстанды өзүм жакшы көрөм. 9 жыл Казакстанда жашап келген, балдарымды ошол жакта төрөп келгем, 2 баламды, улуу балдарымды Альмираны Астанадан, Алымбегимди Карагандадан, 5 шаарында мектептерде ачып дүңгүрөтүп келгем. Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Атырауларга чейин барып сабак берип казакча. Бул етістік болады, бул зат есім болады. Етістікті зат есімден кояды. Понятно деп. Казакча мен сабак берип келгем. Кичти дырыс сабактарды берип келгем мен. Эми кайта ошону баштайын, Кудай буйруса. Алматы Бишкектин ортосунда иштеп атам. Казактар ду көтөрүп кетип атат. Кудай буйруса казактарды окутуп баштадым онлайн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде башталды бул рубриканын аты Ким жакын. Ким жакын рубрикасына дайынсыз? Макул. Эмне деген рубрика бул? Бул өтө жакшы рубрика. Сиз 2 адам берилет, бирөөсүн тандап аласыз. Бирок ойлонууга убакыт жок. Бат-баттан. 2 адам берилет, ошону тандап алышым керек, Кимиси сизге жакын? Макул. Дайынсыз да? Дайын. Анда эмесе баштадык. Айзада Жамгырчиева же Анжелика? Анжелика. Жакын. Аскар Салымбеков же Өмүрбек Бабанов? Аскар Салымбеков, конечно. Өкүл атамды. Нурлан Мотуев же Ерулан Көкөлов? Көкөлов го дейм. Ерулан Көкөлов. Мирбек Атабеков же Нурлан Насип? Мирбек Атабеков.
Имамидин Ташев же Тимур Фазиев. Имамидин Ташев. Марлен Мамбеталиев же Нурлан Шакиев. Аларды билбейт экен. Депутат. Мен Кыргызстанда вообще депутаттарды билбейм. Ошо Кукуловду эле анан кийин биле баштадым. Ушундай депутат бар экен деп. Раим Миллион же Камчыбек Ташиев. 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 Сыймык Бешекеев же Бек Борбиев. Бекбурбиев. Асел Турдалиева же Гүлнур Сатылганова. Гүлнүр эже Гүлнүр Сатылганова. Өмүрбек Текебаев же Адахан Мадумаров. 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 Журналист го. Ушу менен биздин рубрика соңуна чыкты. Түшүнүктүү эң кызыгы эме болду. Эки хайтерим болду. Жок, Кукулов жакыныраак. Ал грамотный. Элге иштейт. Эми орусча окуган, орусча сүйлөйт. Сөзү так. Анан ошо. Жок, күчтүү, чын эле күчтүү. Просто ал киши мени тааныбайт, билбейт. Бирөөлөрдүн сөзү менен эле болуп кетти. Так отуруп алып сүйлөшсөк, биз наоборот тил табышып, жакшы проекттерди башташыбыз мүмкүн. Потому что ал дагы эл үчүн иштеп атат, мен да эл үчүн иштеп атам. Мен элди алдаган эмесмин. Мен көзү тикке карап эле, мен элди алдаган эмесмин, алдабайм дагы деп айта алам. Наоборот качат да башкалар сүйлөшкөндөн. Мен ушу бир отургузуп алып, ушинтип отургузуп алып сүйлөшөт элем, ошо кишинен интервью алып, Кукулов менен. Эмне себептен сиз спикер, азыркы спикер Марлен мырза менен Нурлан Шакиев тааныган жоксуз? Спикер ким? Тааныбайсыз. Билбейм азыр ким спикер деген эмне экенин да билбейм. Мен политика боюнча башка Жок, бар. бул политика эмес. Спикер эми политика жакта да турабы? Политика эмес, бул эми жогорку кеңештин. Жогорку кеңеш же политика да? Жок, саясат жөнүндө сизден сураган жокпуз. Жок, мен ошо саясатта эмне болуп атат, саясатта ким кандай орунда мен билбейм. Президент менен эле Ташиевди билем, бүттү. И Кукулов да билет экен, всё. Ташиев кандай киши? Эмичи мен президентибизди дагы Садыр Жапаров, Ташиев агабызды дагы жаман көрчү элем. Чын жүрөктөн мынакей айтып атам. Өкөтөң орусча билбейт, анан аңча тем более билбейт депчи. Эми ушундай эго бар болчу да, текеберчиликчи. Эми азыркы кылган иштерин көрүп мен чын эле башымды ийип тазим кылам. Жолдор кандай сонун салынып атат. Чиркен. Ошо Ак Ордодо болсо азыр кызым экөөс кыздар менен Ак Ордодо жашап атам. Жолдор Ак Ордодо невозможно эле да. Невозможно, прям таш сулгай эле да. Азыр тим эле жолдор кычырайт тим эле. Мен еще көп казак боорлорумду Казакстандан алып келип бияка коноктоп атам да. Анан Кыргызстаныңар, Бишкегиңер Алматага окшош экен десе, ой, жыргайм отум эле жүргөн. Чын оңолуп келатат. Бакуш президентибиз азыр мына даже картайып, беттери агарып, аябай агарып кетти, ушунча иштеп. Стадиондор курулуп атат. Мен Кудайдан тилегем. Мен айткам, мен Майкл Джексонду, Дженнифер Лопести, Шакираны Кыргызстанга алып келем деп. Кыргызстанга аларды алып келиш үчүн 50.000 кишилик стадионуң болуш керек экен да. Ошону бер деген Кудайга. Бер десем азыр салынып атат. Ошо эки кишинин, эки достун күчү менен салынып атат. Эми жамандабай эле, жакшы жери да бар, жаман жери да бар. Эми жакшы жерин көргөнгө аракет кылалы дагы. Экөөнүн тең өмүрүн тилейли, экөөнүн ынтымагын тилейли. Кыргыздын пейили оңолуп атат окшойт да. Биз пейилге жарашабыз биздин хандарыбыз. Биздин эле кебетебизди кийген эле хандар да. Ошо хандарга капа болбой, биз өзүбүздүн пейилибизди оңдосок эле хандар оңолуп келе берет. Кудай буйрса, мынакей азыр жакшы. Жакшы, мен эчтеке дей албайм азыр. Наоборот, таазим берип, таазим этип, башымды ийип, молодцы. Только башталышы Кыргызстандын өнүгүшүн башталышы. Мен айтып атпайм, Кыргызстан номер 1 болот. Только сизге окшогон жигиттер билим алса, президентибиз таңгы иштеп салсам, вообще сонун болот деп. Туй ата десе. Сизде акча менен бакыттын ортосунда баланс барбы? Акча менен бакыттын ортосунда баланс барбы? Менде. Сизде? Конечно бар. Мен акчага катуу кирип кетпейм анан кийин.
только бактылуулук деп да кирип кетпейм. Мен мындай да, Мгм. бүт нерсенин өзүнүн ортосу болот экен да. Мен ошо Мгм. балансты жакшы үйрөндүм. Ушул жашка келип, 4 жылдан бери балансты үйрөнүп келатам. Гүлзат эркекке окшошуп катуу иштеп кетпе. Анан аялга окшошуп ой деп сөз алууну отуруп албам. Мен ушул бир замандарда отуруп алдым. Ошо 2 жыл мурун отуруп деме чачымды өстүрүп мен ушундай назикмин деп. Жок. Ошо балансты кармап атам азыр. Катуу эркек мен Гүлзатбекмин дечү элем мурда. Анан да токтоттум. Жок, мен аялмын. Керек болгондо эркекке окшош иштеп коем жакшы, иштеш керек, потому что бул эркектин сапатын колго алып туруп анан иштей алат экенсиң. Акча табып, проекттерди бүтүрүп, аял болгондо аял болот экенсиң, эне болгондо эне болот экенсиң. Ушундай баланс кармап атам азыр. Мгм. Өтө жакшы. Ийгиликти кандай өлчөйсүз? Ийгиликти кандай? Өлчөйсүз. Ийгиликти кандай өлчөйм? Ийгиликтүү адам эң биринчи Мгм. фигурасы жакшынакай чыккан адам. Сизге дагы, сиздин огородуңузга тоже 40-ка чыктыңбы, 50-ге чыктыңбы, 70-ке чыктыңбы, айланып кетейин дерим, жакшынакай фигураны кармагылачы. Спортко баргыла. Мгм. Мирланы кому алып кетип атат. Мен мамама да айтам, мама 70-ке чыксаңыз да жакшынакай өзүңүздү кармаңыз деп. Потому что мен 40 жаштамын, мамам 40 жашында мындай болчу. Мен эң бүчө сестренкамды төрөгөн, кан кетип, вообще катуу картайып кеткен да. Ошондо мен айткам, жок, мен 40 жашымда чектейип жакшынакай болом деп. Сөзүмө туруп келдим. Ошо, эгер ийгиликтүү киши фигурасына жооп бере алса, значит ал ийгиликтүү киши. Фигурага жооп бере элем. Мен менен чогуу араласпайбы? Буюрса Гүлзат Мамытбекке карата. Гүлзат Мамытбекке карата эң адилетсиз сын кайсы болду эле? Ошо СИЗО. СИЗО. Конечно, айланайын жөн эле алып барып эле отургузбосун. Жөн эле бирөө эски жолдошум барып туруп, мантиң уюштурса. А кишинин үстүнөн дагы козгоп салышат экен. Үгүтчүлүк, үгүттөө боюнча статья бар экен. Эми эч кимге мындай өчөшүп анан эми кылбай эле коеюнчу айланайын, всё. Бүттү, ошону менен жабылды тема, всё. Мен жеңилдим. Ятка играла, всё. Мен аялмын, мен жеңилдим. Акыйкат барбы экен? Алтындарым, бул жашоодо акыйкат жок. Жокпу? Жок. Бул жашоо, эта жизнь несправедлива. Мен азыр балдарыма 3 нерсе үйрөтүп атам. Бул жашоодо акыйкат жок. Жизнь несправедлива. Буну билгиле деп. Экинчиден, бул нерсеге капаланбагыла деп атам балдарыма. Не нойте, налыбагыла, негатив кылбагыла, эмнеге дебегиле деп. Үчүнчүсү, жол издегиле. Жол ошо ситуацияга алып калдыңбы, акыйкатчылык жок болуп калдыбы, та болуп кеттиби, сыноо болуп атабы? Негативденбей, жол издегиле. Негативге батып кетет да. Негатив деген нерсе мындай да. Мындай катачылык кылып алгандан кийин, сыноо келгенден кийин баары бир могу экинчи этап мындай экен да. Дегенге түшөт экенсиң, негативге, же налыганга же түшөт экенсиң да. Ошол этапты тез өтүп кетиш керек. Тез өтүп кетиш керек. Мен буну жана YouTube'да рекламаны көргүң келбегенде пропустить басып коесуң го. Англисче skip дейт да, skip. Ошону skipти басып коем деп туруп. Ошондой этап келе атканда, давай Гүлзат, skip деп басып коем. Шагала чыгып кетет такая. Всё, бир сире илем такая. Всё болду, давай. Всё, уже муну пропустить кылып койгула, муну өтүп кетели деп туруп. Өтүп кетип, басып коем дагы, өтүп кетем. Понятно, да? Ошондо тез ошол этаптан өткөндөн кийин уже жол издей баштайт экенсиң. Так, хорошо, ушундай акыйкат жоктук болуп кетти. Хорошо, дальше. Эмне кылыш керек? Дегенде ошону жеңет экенсиң. Ошондой адамдар, миллионер, звезда, президент, мощный адамдар болот экен. Буюрса, мен да ошентип келдим. Эки кызыңызды колума алдым дедиңиз. Азыр менин жанымда деп айттыңыз. Алгач келгенде эмне деп сүйлөп берди? Эң жүрөгүңүзгө кабылган сөзү эмне болду? Ошо өгөй энесинин кылыктары. Уккум келбей атты, честно, уккум келбей атты. Бирок ал психологиялык травмалардан чыгарыш керек да. Мен өзүм психологмун да. Аябай чыгарып аттым. Бирок уже күчүм жетпей атканда уже психологторго алып бардым. Государственный психологторго алып бардым Ошто. Аябай жакшы жардам беришти. Азыр жакшы, мындай уже күчтөнүп, кыздарым көтөрүп калышты.
Эми бул да сыноо. сыноо. Бул сыноодон өттү. Бул да Туура. Кудайдын буйругу, тагдыры. Бул жолун басып өттү. Кудай буйрса наркысы эми наркы жагы жакшы болсун. Уулуңуз бар да. Улум бар, Алымбек. 2 кызыңыз бар. 2 кызым бар. Энелик милдетти аткарып жатам деп ойлойсузбу? Энелик милдетти аткарасыңбы, аткарбайсыңбы, ойлойсуңбу, ойлобойсуңбу? Бүт нерсе Кудайдын буйругу. Сиз Мен өтө сонун энемин. Мен кызымды айтып бердим, мама, мен күндө өзүмдү мактайм, күндө өзүмө ыраазычылык айтам, мен сага келе бергениме дейт. Күндө айтат мага ошол сөздүчү кызым. Я каждый день благодарю себя за то, что я к тебе пришла деп коет. Баары бир кызга эне керек да. Анан кийин эне катары сонун энем мен. Дайыма билим алам, жакшы эне болуш үчүн. Милдетти аткарып атам, аткарбай атам деп да ойлонбойм. Түбөлүгүбүз түз болсун, Кудайдын көзү түз болсун. Кудай буйрса, жакшылыктын баары астыда. Кудай буйрса мен 100гө чыгам деп атам. буюрса. Кудайдын буйрусун, амин. Сиз да 100гө чыгыңыз, амин. Ошондо жакшынакай чыгалы 100гө. Мен чоң тайынем 117ге чыгып өлгөн. Ошондо басып жүрүп, акылы баары тең жайында. Ошого мен да чоң тайынен тарткан сонун кыздардан. 90га чыкканда турмуш атсаңыз болот экен анда. Жок, 90га чейин эле чыга берейин. Бир 44төнбү, бир 48терде чыксам нормально. Өтө жакшы. Уулуңуз учурда кай жакта? Уулум Алар атасы эмне менен. менен Эми алек болууда? дүңгүрөтүп, чоң заңгыратып, 3 этаждуу үйдү салдык. Эми ошо үй баламдыкы да. Ошо үйдө өзүнүн үйүндө жашап атат, атасы өкө. Сизге чалып турат. Конечно. Конечно, чалып турат. Өзүмө окшогон балам. Аябай боорукер. Эми азыр 3-үчү аял да кетип калыптыр. 3-үчү аял да кетиптир. Ооба. Эми ал киши да байкуш оорукчан. Эмне дейин эми. Ошо азыр мен кетип калсам, атам ичип кетет, мама, мен эч жака барбайм, бул менин үйүм дейт. Анан туура дедим, туура. Эркектер башкача болот. Эми силер эркектер табиятыңар башкача, алтындарым. Табияттарыңарга, касиетиңерге баш ийебиз, багынабыз, алтындарым. Ошого баламдын да касиетине багындым, чечимине багындым. Ага чалып сүйлөп турат. Ошого баары тең ордунда, баары все в порядке. Со мной все в порядке, с ним все в порядке. Бүт баары тең өзүнүн тартибинде. Кудай берген тартипте, ушу тартипти Кудай буйруду. Бул жакта дагы биздин суроо бар. Гүлзат Мамытбек, сиз азыр Кыргызстандан сыртка чыкканга сизде укук барбы? Чыга аласызбы? Ооба, мен Алматага барып келе атпаймынбы, Дубайга барып келдим, Астанага барып келе атам. Да нормально. Неге? Сот иштериңиз бүттү. Ооба, бүткөн акчам. Сиз чындыгында көп убагында карызга баттыңыз. Бул чын? Неме, жебеген самсыма төлөдүм да. Ооба, жок, чындык. Жебеген самсыга төлөп чыктым да. Ооба. Шыкылдатып. Дегеним эмне болуп атат, сизге айтып берейинби? Сизге окшогон карызга баткандар да мүмкүн көрүп отурат да. Ооба. Ошолорго бир кеп кеңеш айтыңызчы. Кантип чыгып кеттиңиз бул жерден? Жакшы сөз бар. Карызы бардын ырзы бар. Карызың бар болсо, өмүрүңдү тилей беришет экен. Бул тамаша сөз болсун. Мага ошондо чоң дем берген Илон Маск. Ошол киши дагы ыйлап интервью берген. Анын карызы 93 миллиард доллар экен. Бүт Америкага карыз экен ал киши. Ракетасын учура албай, карызга батып, анан 4-үчү ракетасы учканда, эми азыр Кудай буйрса, ал дүйнөдөгү эң биринчи номер 1 миллиардер. 500 миллиард эмеси бар экен, акчасы бар экен. Күн сайын ракетасы учат экен. Кудай буйрса, ошо киши мага чоң дем болду, ошо киши мага чоң насаатчы болду, наставник болду. Ошо кишинин китептерин окудум аябай, ошо биографиясы боюнча. Аңчен билем, ошо киши экөөбүз Кудай буйрса эмеге барып келебиз, Марска барып келебиз. Мен дагы неге мен спортко барам, эми ошо кишинин ракетасына отуруп алып, мен Марска барып келишим керек. Сиз мага дем бергенсиз деп туруп, ошо кишинин дагы Кыргызстаныбызга алып келе турган чоң ниетим, максатым бар. Өтө жакшы. Эми өтө сиздей болуп карызга баткан адамдарга эмне деген кеп кеңеш, совет айтат элеңиз? Айтып атпаймынбы, канчалык карызың көп болсо, ошончолук сен күчтүү адамсың. Анан ошондой болду. Бир окуя СИЗОдо отурабыз, анан бир аябай акыл үйрөтүп атат. Бир отуруп алып, мончиң санан, тиң санан, айттым, сен карызың канча? Укам десем, $10,000 дейт.
Менин карызым $100,000 дедим. Сен мага акыл үйрөтпөй эле дедим. Илон Масктын карызы $93 миллиард экен. Мен ошондон эле үйрөнөм, Илон Масктын китебин окуйчу деп китебин окугам. Ошол жерде отуруп алып. Ошондуктан канчалык карызың көп болсо ошончолук күчтүүсүң. Сиз суук бекен ушунчалык? Жок, кадимкидей эле, мындай эле домашний условиялар эле. Айтып атпаймынбы, Кыргызстаныбыздын Кудай буйрса түрмөлөр да бейиш. Ушундай сонун ыймандуу, сонун милициябыз да ыймандуу, сотубуз да ыймандуу, прокуратура да ыймандуу, түрмөбүз да ыймандуу, сонун элибиз алтындарым. Эмнеге антип атам? Мен аябай неме голодовка кылып дүнгө атып деп элдин баарын тынчын алып жынды кылдым да. Анан ошондо немен биздин камерага бир асыл эжени алып кирип эметишти. Ал киши Москваны басып, Казакстанды басып келип, анан Кыргызстанга отуруп келген эме экен. Ошо Кыргызстан СИЗОсуна келип калган киши экен. Анан урушту мени ошо улуу эжелер урушту. Эмне эле дүңгүрөтүп атасың эй кыз? Дейт анан. Эмнеге асыл эже эмнеге урушуп атат десем, Кыргызстандын бейиш неме түрмөлөр да бейиш. Мен Россиянын түрмөсүн басып келдим. А кишини Россияда кармаган экен. Этап болуп мындай ар кайсы түрмөлөрдө эмелерде отуруп атып, эле иши кылса ушундай путешествие кылып келиптир да. Казакстандыкында да болуп келдим, Россияныкында. Гүлзат дейт. Кыргызстандан келип мен ошо түрмөсүндөгү жеринде өптүм дейт го. Анан ай деп ошо киши көп ыйлат. Уйлап, Кудай, анан кеткен Кудай деп отуруп калдым. Кыргызстан түрмөсүндө бейиш. Сиздин жашооңузду өзгөрткөн эң маанилүү чечим кайсы болду? Кайтай мектебин ачуу. Негизи англис тилин жаттоо, англис тилин үйрөнүү. Эмне дегим келет? Англис тили дүйнө жүзүндө кандай подаркалар бар болсо ошонун баарын тең мага берип атат. Мектепти ачам дедим, мектепти ачтым. Ар бир тууганым азыр ошо мектеп англис тили менен алек. Ар бир тууганым үйрөтүп ошо бизнесте. Ар бир тууганыма ошо бердим. Только бир чоң улуу эжем эле бул бизнести үйрөнбөй койду. Ал киши Куран окуп, намаз окуп, аябай неме мусулманчылык боюнча билими күчтүү. Куран китепти да монтип ачып алып аябай күчтүү окуйт. А кишинин жолу башкача окшойт. Ошондуктан мен ушул чечим чоң болчу. Англис тили. Баягы эле англис тили. Мен чарчабайм. Кыргыздар ар бирөө англисче окумайынча мен чарчабай үйрөтө берем. Үйрөтө бересиз. Негизи Гүлзат Мамытбекте мурда бул англис тилден башка да бизнес болгон да. Жок. Англис тили. Вот англис тили. Мен айтып атпаймынбы 24-үндө ачкам. Азыр 44-төмүн, 20 жыл. Эми ортодо бир бутик туда-сюда болду. Коуч, психолог болуп атам, оратор, мотиватор болуп атам, аларды үйрөтүп атам. Бирок ушул основной бизнес ушул. High Time мектеби 20 жылдан бери. Бул мектепти бүткөндөр учурда кай жакта барбы сизде? 200 миңден ашык киши окуткам да мен. Мисалы, мынакей моун бар тең. Асөл Молдохматова экинчи сабакта уже мага китап белек алып келип берген. Улуу Жанбоинов 2007 жылы бүтүп барып, 14 жашар бала Майкл Джексондун мугалиминен бийлеген үйрөнүп келген. Омар, биздин Омар Жанышев, Сырчыбыз. Ушундай жаш бала болчу. Ал тоже биздин мектепти бүтүп, мен курстарымды бүтүп барып, Бостонский университетте 2 жыл билим алып келген. Мына толтура жылдыздардын 80% менде билим алган. Атамбаев Алмаз Шаршонович, бывший президентибиз, дагы экс-президентибиз. Айтып атпаймынбы, Казакстанды да окутканда, Казакстанда дагы көп аябай болашак программасы менен өтүп, мен англис тилинде окугандан кийин ошо болашак президентский программаны өтүп, зарубежге барып, толтура жерлерге барып окуп, билим алып келгендер. Мисалы, кечээ мурда күнү эле Мукагали деген бала жазды. Гүлзат, кайда жүрөсүз, мен сизди таптым издеп деп. Ошо 2008 жылы Астанадан мен курсумдан кийин болашак программасы менен тапшырып, Польшага барып, аяктан уже университетти бүтүп, ресторан ачып, ресторандагы 2 официанттын менден окутту онлайн. Сизден окуду. Сиз могу китебиңизди дейт. Анда кичинекей болчу, китепти 20 жыл жазгам да. Жыл сайын өзгөрө берет. Толукталчу. Ушунча эле болчу. Ошол китебиңизди 8 киши окудук дейт менден кийин. 8 племянницам окуп кетти дейт. Эми Гүлзат Мамытбектин алдыга койгон максаты эмне? Мен алдыга койгон максатым ошол эле. Голливудка барып, Манас тасмасын тартып, Канекей энебиздин образын жаратып,
Александр Македонский, Троя, Гладиатор деген күчтүү историялык тарихий тасмалар тартылган, ошолордун деңгээлинде тартуу. Ага бир $200 миллион керек экен минимум. Ошо Голливуд аркылуу бүткүл дүйнөгө таанытып Кыргызстаныбызды. Ушундай тарых, ушундай манас ата жашаган депчи. Дегим келет, Голливудда жылдыз болгум келет, ырдап, бийлеп, Майкл Джексон болгум келет. Ошо максат ошондой. Эми аны Кудай береби, бербейби мен билбейм. Мен максатым тилеш керек, ошол жолдо жүрүш керек, ошого аракет кылыш керек. Калганын Кудайдын жазганы. Өтө жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бизде Гүлзат Мамытбек мотиватор кыргыздын деми болду. Бизде албетте ырчы десек дагы ырчы жагынан дагы, мугалим десек мугалим жагынан дагы бар. Негизи алып караганда ар тараптуу айым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин да эфирибиз көз ачып жумганча соңуна чыгып калды. Анда эмесе биз Гүлзат айым бизге китеп алып келген экен. Ал китеп боюнча дагы Гүлзат айым өзү азыр кене маалымат берет жана ошондой эле сизге эркин микрофон бул жак камераны карап кенен сүйлөп койсоңуз. Рахмат. Урматтуу кыргыз эли, ушул китепти мен 20 жыл жазгам, 11 жылдан 20 жылга чейин жаздым. Ушул китептин ичинде 4 деңгээл бар. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate деген 4 деңгээл бар. Ушуну бир айда эле үйрөнүп алса болот, ушул китеп менен эле. Кааласаңар китепти алып, кааласаңар менин курсума кел. Ушул китепти ойнотом. Эң жакшы, эң күчтүү SMS комментарийге ушул китепти берели. Бул китептин баасы 5.000 сом. Казак теңгесинде 30.000 теңге. Казактар шакылдатып эле алып атат. Кыргыздарыбыз кичине дейт. Ошого белек кылып берейин дагы. Эң жакшы комментарийге, эң жакшы мотивация берген. Мени мактаган дебейин, айланып кетейиндер. Мен мактабай эле койгула. Мен билем сонун экенимди, мыкты экенимди билем мен. Өзүмдү мактап алам. Бирок мындай кыргыз элине мотивация берген жакшы комментарий кылгыч. Кайсы кырдаалдан, кайсы сыноодон өтпөгүлө, бирок мотивацияны берүүгө даяр болгулачы алтындарым. Өзүңөрдүн мисалыңар менен, өзүңөрдүн өтүп аткан жолуңар менен, мынакей мен мисалы мондай болдум, мен мондай чыгып кеттим. Кыргыз эли алга деген сонун мотивационный комментарийге ушул эмени берсеңиздер, мен ыраазы болом алтын. Ушул китеп сиздики меңиз. Сизге аманат кылып коеюнчу. Рахмат. Мынакей биз китепти алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы идея бизде пайда болду. Буюрса биздин MTV Instagram баракчабыз албетте биз Гүлзат Мамытбекти бүгүн кечки саат 11-12 түнкү 12 чамасында видеону жайгаштырабыз. Албетте сөзсүз түрдө Гүлзат Мамытбекти биз соавтор кылып белгилейбиз. Ошону менен бирге Гүлзат эже менен сөзсүз түрдө бул китепти чогуу биргеликте комментарий окуп турабыз. Комментарий жазгандарга сөзсүз түрдө биздин баракчабызга, Гүлзат эженин баракчасына катталасыздар. Анда эмесе эмне демекчибиз? Сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Анча мынча туура эмес суроо берип калсам кечирим сурайм. Мен ойлойм. Сиздин ишиңиз ошол. Мен ойлойм, сонун болду деген үмүттөбүз. Буюрса Instagram баракчабыздан жана ошондой эле YouTube баракчабыздан сөзсүз түрдө күбө болосуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү түз эфирлер менен Мирлан Муратов болдум. Эртең дал ушул убакытта жолугушканча саламатта калыңыздар.